Урматтуу абитуриенттер, кирүү сынактарынын жыйынтыгы менен бөлүм тандоонун кезеги келди. Бөлүм тандоо жеке бөлмө аркылуу 2021 жылдын 7-9 июль аралыгында саат 9-дан 5-ке чейин жүргүзүлөт. Бөлүм тандоодон мурун абитуриент чекит, манас чекит, эду чекит KG, сызыкча жеке, сызыкча шилтемеси аркылуу кирип, логин жана паролуңузду жазып жеке бөлмөгө кирүүңүз керек. Жеке бөлмө аркылуу сынактын жыйынтыгын көрө аласыз жана бөлүм тандайсыз. Сынактын жыйынтыгы 3 багытта көрсөтүлгөн: табигый так илимдер, гуманитардык илимдер жана гуманитардык менен табигый так илимдер бирдей. Эгерде сиз гуманитардык илимдер боюнча босого баллдан жогору упай алсаңыз, анда гуманитардык илимдерге артыкчылык берилүүчү бөлүмдү тандооңуз керек. Эгерде табигый так илимдер боюнча жогорку упай алсаңыз, анда табигый так илимдерине артыкчылык берилүүчү бөлүмдү тандасаңыз болот. Ошондо сизде университетке өтүү мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болот. Бөлүмгө жараша артыкчылык берилүүчү сабактар тууралуу маалыматты Exams чекит, Manas чекит, Edu чекит KG жана Абитуриент чекит, Manas чекит, Edu чекит KG сайтындагы квота бөлүмүнөн ала аласыз. Квоталарды карап чыгып, кайсы бөлүмдү тандай турганыңызды чечкенден кийин кайрадан жеке бөлмөнү ачып, бөлүм тандоону баштайсыз. Бул жактан алгач рейтинг баракчасын ачып, башка абитуриенттер сиз каалаган бөлүмдү кандай упайлар менен тандап жатканын биле аласыз. Жана сиз да бөлүмдү ал жагдайды эске алуу менен тандаңыз. Эгерде эки абитуриент бирдей упай менен бир бөлүмдү тандап калса, анда жырытыдан алган упайы эсептелет. Бирок ал да бирдей болуп калса, бөлүмдү убакыт боюнча биринчи болуп тандаган абитуриентке артыкчылык берилет. Башкача айтканда, ким биринчи тиешелүү бөлүмдү тандаса, ошол абитуриент өтөт. Эми рейтингди карап чыккан соң бөлүмдү тандайбыз. Бөлүм тандоо баракчасына келиңиз. Бул баракчада сиздин упайларыңызга жараша тандай ала турчу бөлүмдөр гана көрсөтүлгөн. Эгерде кайсы бир бөлүм тизмеде көрүнбөй жатса, демек сиз босого упайларды ала алган эмессиз. Бөлүмдөрдүн баарын жакшылап окуп чыгып, анан тандоо жүргүзүү абзел. Тандоодон соң баракчанын ылдый жагына келип, жөнөтүү баскычын басыңыз. Система сиздин тандооңузду соңку ирет тастыктоочу суроо узатат. Тандооңуздун тууралыгын текшерген соң «Ооба» деген баскычты белгилейбиз. Эскертүү: бөлүм тандоону тастыктагандан кийин кайра бөлүм тандоо укугунан ажырайсыз. Ошол себептен өтө кылдаттык менен ойлонгондон кийин гана тандооңузду тастыктаңыз. Туура эмес тандоо үчүн абитуриент өзү жооптуу. Бөлүм тандоодон кийин тандоонун ийгиликтүү ишке ашканын билдирген жазуу чыгат. Бөлүмдөргө жайгаштыруунун жыйынтыгы 2021 жылдын 10 июль күнү жеке бөлмөдө жарыяланат.